Байден менен Трамптын кимиси жакшы, Путиндин жообу. Россия Федерациясынын лидери Москва Америка эле ишенip көрсөтүп, өлкөнүн башына келген кайсы гана лидер болбосун иштеше берерин айтты. Россия үчүн кимиси жакшыраак, Джо Байденби же Дональд Трамппы? Мындай суроону Россия 1 телеканал журналисти Павел Зарубин Владимир Путинге узаткан. Бул туурасында РИА Новости жазды. Байден тажрыйбасы мол, эмне кадамга барарын алдын ала бол кылып билсең болот. Күчтүү формациядагы саясатчы деп жооп берген Россия президенти. Анткен менен Путин дарыгер болбогондуктан Байдендин ден соолугу боюнча эч нерсе айта албастыгын кошумчалаган. Мен дарыгер эмесмин, бул боюнча мага кандайдыр бир комментарий бергенге боло берет деп ойлобойм деген ал. Путин Байдендин саламаттыгы боюнча сөз кылгандар 3 жыл мурда Женевада жолукканда эч нерсеге жарабай калды деп айтылып келген нерселерди андан байкабагандыгын белгилеген. Оба ал өзүнүн кагазын улам карап коюп жатты. Чынын айтканда мен деле өзүмдүкүн карадым. Мында эч нерсе деле жок деген Путин. Россия лидери муну менен катар Москва Америка эли ишеним көрсөткөн. Америка Кошмо Штаттын кайсы гана лидери болбосун иштеше берерин белгилеген. Ал Америка Кошмо Штаттын администрациясынын азыркы позициясын зыяндуу жана ката деп атаган. Биз буга Байдендин салматтыгы эмес, саясий позициясына карашыбыз керек. Бүгүнкү администрациясынын позициясы абдан эле зыяндуу жана жаңылыш. Кезегинде бул тууралуу президент Байденге да айтканым бар деген Путин. Маалымат булагы Спутник KG. Казакстанда студенттердин кыздыгы жөнүндө маалымат ачыкка чыгып кетти. Казакстанда Алматы шаарындагы Аль-Фараби мамлекеттик университетинде 1-4 курстарда окуган кыздардын жеке маалыматтары WhatsApp тайпаларга тарап кеткен. Жайылган маалыматтар кыздардын аты жөнүнөн тышкары алардын жеке персоналдык номуру, байланыш номурлары, ден соолугуна байланыштуу маалыматтар, анын ичинде алардын кыздыгы тууралуу да маалымат болгон. Бул окуя тууралуу Казакстандын билим берүү министри Саясат Нурбек ишкөзөмөлгө алынганын, бирок күнөөлөр табыла электигин билдирген. Бул жеке маалыматтарга болгон шалаакы мамиле жалпысынан бул маданиятка тиешелүү көйгөй. Окуу жайларда мындай окуянын орун алышы. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Жайларда мындай окуянын орун алышы өкүндүрөт деген министр жеке маалыматтарды коргоо маселелер боюнча мыйзамдарды күчөтүү керек экенин белгиледи. Андан соң жалпыга маалымдоо каражаттары кыздардын кыздыгы тууралуу маалымат кантип тараганы белгилүү болгонун жазышты. 6 февралда университетке медициналык кызмат көрсөткөн Smart Health University City менен келишимди бузуу маселеси каралып жатат деп айтылат маалыматта. Ошондой эле өлкөнүн санариптик өнүктүрүү министринин окуу жайдан бул окуя боюнча түшүндүрмө берүүсүн талап кылды. Күнөөлүү адамдарды административдик жоопкерчиликке тартуу үчүн министрликке кайрылууну суранабыз деп билдиришти ведомстводон. Университеттин илимий инновациялык ишмердүүлүк боюнча проректору Жамиля Айтжанова ректордун атынан кечирим суроо болорун убада кылды. Деканат кызматкерине карата административдик чара көрүлөт. Азырынча жумуштан алын элек ал мыйзам жүзүндө жазасын алат деди ал. Акчасы жок адамдар өлүп эле калууда. Депутат Икрамов Камчыбек Ташиевке кайрылды. 15 февралдагы жогорку кеңештин жыйынында депутат Тазабек Икрамов өлкөдө жарандардын арасында оорулар көбөйүп жатканына тынчсызданып, көпчүлүк жеке лабораториялардагы анализдердин кымбаттыгына нааразычылыгын билдирди. Эл өкүлүнүн айтымында ага кайрылган көпчүлүк адамдар анализ тапшыруу кымбатка туруп жатканын айтышкан. Мага кайрылгандардын көбү жеке лабораториядагы анализдердин кымбаттыгын айтууда. 5-6 анализ тапшырса 6000ден 10.000ге чейин экен. Ооруган пенсионерлерибиздин буга акчасы жетпей жатат. Бордун томографиясы 13.000 турат экен. Мисалы, 1 миллион жараныбыз тартылууга муктаж болсо, анын теңи кадан тартылат. Анда да карызга акча алып ооругандардын үстүнө дагы маселе жаралып жатат. Теңи ага тартылбай эле өлүп калып жатат. Мамлекеттик ооруканаларда томография болуш керек. Эмнеге жеке ооруканалар койгон томографияны мамлекет кое албайт? Мамлекет үчүн салык төлөп жаткан жарандарыбызды эмнеге карай албайбыз? Кыймылдай албай жаткан адамды томографияга жиберишет. Бирок аны ал жака тез жардам менен жеткириш керек болот. Тез жардамга 3000 берет, анан дагы 5-6 миңге томографияга түшөт. Акчасы жок адамдар өлүп эле калып жатат. Бул жерде мамлекет бул маселени качан өз колуна алат? Дарылар кымбат, мына боор менен ооругандар биздин мамлекетте көп болуп жатат. Бизден чыккан алтынды триллиондогон акчаларды элибиз үчүн колдонбойлубу, деди Икрамов. Эл өкүлү УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылып, бул маселени өз көзөмөлүнө алса жакшы болмок экендигин кошумчалады. Маалымат булагы Супер KG. Эң биздин көйгөйлүү маселе мамлекетте болуп аткан. Бул бүгүнкү күнү биздин ооруканалар боюнча жаш балдарыбыздын оорулары күчөп атат. Деги эле дүйнө жүзүндө
оорулардын түрлөрү, ошо эле вирустар көбөйүп жатат да. Көпчүлүк мага кайрылган адамдардын көбү жеке баракчага жазган, мындайда кайрылгандардын бардыгы бүгүнкү күнү жеке лабораториядагы. Ошол жерде 5-6 анализ тапшырса 6.000-ден 10.000 сомго чейин ушундай бир көтөрүлүп аткан. Ооруган биздин пенсионерлерибиздин акчасы жетпей атканы. Ошол эле биздин томография маселеси боюнча борду текшерүү аппарат бар экен, ал бир эле түшкөндө 13.000 сомго чейин турат экен да. Бирок мына ушу биздин жарандарыбыздын акчасы 1 миллион адам ошо аппаратка тартылуу болсо, томографияга түшө турган болсо, ошонун бир 500 гана тартылат, же бирөөдөн акча алат, карыз болот, ооруганын үстүнө дагы маселе жаралып атат да. А 500 ошол нерсеге тартылбай өлүп барып атат да, жарандарыбызчы. Мамлекет ушуну колго алыш керек. Мамлекет томография деген ар бир өзүнүн тиешелүү больницаларда өзү болуш керек. Биз эл менен биз мамлекетпиз да. Биздин элдерибизде карашыбыз керек да. Эмне үчүн жеке адамдар бүгүнкү койгон томографияны эмне үчүн мамлекет кое албайт? Мамлекет үчүн иштеп аткан биздин жарандарыбызды, мамлекет үчүн налог төлөп аткан адамдарыбызды эмне үчүн ушундай бир ордунан жылбай аткан адамды томографияга жөнөтөт? Аны ал жака алып барыш үчүн скорый помощь менен алып барыш керек. Ал 3.000 сомго алып барат. Ал жерге барып 5-6.000 сомго томографияга түшөт да. Акчасы жок адамдар өлүп эле кетип атат бул жерде. Мамлекет качан ушуну колго алат? Дарылар кымбат. Мына боор менен ооруган эң көп биздин мамлекетте болуп атат да. Бизден чыккан алтынды, бизден чыккан триллион деген акчаларды элибиз үчүн колдонбойлубу? Качанга чейин биздин мамлекетте ушу ооруканаларда томография үчүн бир частный бизнесмендерге жөнөтүшүбүз керек. Өткөндө пандемия болду, автоматтык түрдө бааны көтөрдү. Дарылар кымбаттады, өлгөндүн үстүнө көмгөн болот да бизде бардык жерде. Мен айтат элем, ушуга протоколдук тапшырма берели. Ушунун үстүнө иштеш керек. Канчебек Кыдыршаев ушунун үстүнөн да бир каттуураак көзөмөлгө алып, жолуна коюп берсе жакшы болмок. Ушу маселени протокол тапшырма берип коелу. Рахмат. Эрулан Кокулов соттук медициналык эксперттердин оюндарына таң калам. Бүгүн 15 февралдагы жогорку кеңештин жыйынында депутат Эрулан Кокулов Бишкекте тиш дарылатуу учурунда чарчап калган 3 жашар кыз боюнча маселе көтөрүп, күнөөлөр качан жоопко тартыларын сурады. Ал эгер адам саламаттыкты сактоо мекемелеринде каза болсо маалымат бардык жалпыга маалымдоо каражаттарга чыгып, ызуучу болуп, бирок кийин иш жабылып калып жатканын айтты. Андан соң тиш дарылоо жайында каза болгон 3 жашар кыздын сүрөтүн президенттин жана министрлер кабинетинин парламенттеги туруктуу өкүлү Алмазбек Абытовго көрсөттү. Сүрөттө көрүнүп турат, кыз чарчап калгандан кийин кыйноого алышкан. Колунда тактар, көкүрөгүндө күйүк бар, бирок иш туура эмес каралып жатат. Мен аны билем, ушундан арыла албай койдук. Тааныштар, достор баягы эле коррупция. Жок дегенде бир иштин аягына чыга албай койдук. Мен ушул соттук медициналык эксперттердин оюндарына таң калам. Буга ким жооп берет, деди Кокулов. Ошондой эле ал кыздын тишин дарылаган медициналык мекеменин лицензиясы жана жандандыруу бөлүмү жок болгонун айтты. Чарчап калган кызды өздөрү жандандырууга аракет кылышкан, бирок жандандыруу бөлүмү жок болгон. Дарыгерлер аны жандандырууга аракет кылган аз келгенсип, каза болгон кызды апасына таштап качып кетишкен. Экспертизанын жыйынтыгы дагы кызык болуп жатат. Биринчи жана экинчи текшерүүлөрү эки бөлөк чыгып жатат. Биринчисинде дарыгерлер ооруканада дарыларды, анын ичинде кетаналды колдонушкан деп чыгыптыр. Экинчисинде таза болуп чыгып атат. Мындай болбойт. Эгер канга дары кирсе, ал калат. Эгерде дары сайылбаса, эмне үчүн колунда тактар бар? Биз качан ушундай иштерди аягына чыгарабыз, деди эл өкүлү. Буга чейин жогорку кеңештин 1 февралдагы жыйынында депутат Камила Аталиева тишин дарылатуу учурунда каза болгон 3 жашар кызды дарылаган дарыгердин үй камагына чыгарылганына нааразычылыгын билдирген. Эске салсак, былтыр 21 декабрда Бишкек шаарындагы стоматологиялык клиникалардын биринде 3 жашар кыз чарчап калганы маалым болгон.